Ооба. Ата деген немеден ташып келчүлүк. Германиядан, Түркиядан ташып келчүлүк да. Ооба. Азыр уже бизерден өзүбүздө чыгып атат да. Ооба. Ташып келүү боюнча расходу өзүнөн кымбат болуп кетип аткан да мурда. Эми азыр значит ташып келүүгө экен да. Себеби подрядчиктер, чет өлкөнүн подрядчиктери болуп, алар өзүнүн өлкөсүнөн алып келишкен да, ушундай расход болсо дагы. Аларда ушундай патриоттук сезимдер аябай катуу иштейт экен. Ошон үчүн акыры алардын көндүрүү. Канча болду бул жерде чыгып аткан уже? 2023-жылдан баштап чыгып баштаган. Бүгүнкү күндө биз 1000 экен, 1200. 1200. Суунуку мисалы, Суунуку ирригация сууларды потеряны аз кылыш үчүн ушул трубалар менен бир точкадан бир точкага суу жеткирип атат. канча ай иштеп аткан? Негизги 2011-жылы түзүлүп, 2014-жылдан баштап өзүбүздүн өндүрүш тармагын баштаган. Могул турбалар ушулар чыгарат. Бул 1223-жылы оборудованиени алып келгенбиз. Чыгарып баштаганы 24 башы яндай. Алып атабы азыр деген эмени? Ооба. Гидрогез туруп аткандар деген. Малый гез, средний гез туруп аткандар алып атабы? Ооба, гез кургандар алат. Анан кийин Жалал Абадда ирригация сууга азыр бүгүнкү күндө алып атышат. Аксы районунда. Анан бул Ош шаарында таза суу маселесин чечүү боюнча 2 линия тартып келүү боюнча Казакстан менен Россиядан алып келген жагында бир топ арзандап болот экен, алардын сапаты жакшыраак экен. Ооба да, бул Турциядан алып келип атышкан кече жакын эле былтырлары эле. Анан өзүнөн кымбат болуп кетет экен, ташыган эле деп чөчөп. Значит, бияктан алып кетсе болот экен. Могу ар кайсы калыңдыктагылар бар экен, Ооба. Бул 10 басымга чыдап турган, бул 6 басымга. Жакын жакында. Молодцы. Сатарбай табылды. Силердики качество начар аркылуу өтүп. Силер баягы жактан поставка кылат, ортон акча дейт. Түшүндүңүз, Немеде отурат? Силер отурат. Бул немеден ушулардан алдык. Силер камерада айтып барган. Ошол жак менен гана. 25-жылы сиз өзүңүз онлайн ашылышын көргөн бул жакта 2 завод бар. Бул жакта жалаң труба гана өндүрүлсө, бул жакта ошонун тетиктери өндүрүлөт. Уламай жанагындай фитингдери. Ооба, фитингдери. Ушунун эле аркы бөлүгүндө пластиковый терезе эшиктердин профилдерин. Себеби ошол профилдер дагы ошол мамлекет салып аткан ГИКтин үйлөрүнө бүт сантехника ошол профилдер колдонулат. Бул жалпы көрүнүшү ушундай заводубуздун. Бул ушундай. Ош жана Бишкекте салып атпайбы? Биттин үйлөрүн. Алда албай элебиз. Алардын снабженецтери биздин трубаны буларды жасалма жол менен бизди жамандап, жасалма жол менен бирок биз жакта эң сапаттуу мына темирлердин баары 20 жылга чейин гарантия берип турган вакуумдарын алып келгенбиз. Азыр бизде заводду ачканга ондогон проектибиз бар. Инвесторлорго рұқсат болбой калды. Элпас деп эшик терезени көрсөтсөк жок, бизде жок. Мындагы арзан, сапаттуу, ана экологический